урматтуу депутаттар, бүгүн мен саламаттыкты сактоо тармагындагы маанилүү көйгөйлөрдүн бири курамында кант кошулган суусундуктар тууралуу теманы көтөргүм келип турат. Бул тема калктын саламаттыгын сактоодогу эң орчундуу маселелерден болуп эсептелет. Кыргыз Республикасында жугуштуу эмес оорулар, анын ичинде кант диабети, семирүү, жүрөк кан тамыры жана онкологиялык оорулар калктын ден соолугуна олуттуу коркунуч жаратууда. Бүгүнкү күндө дал ушул оорулар эрте өлүмдүн жана майыптыктын 80% учурларынын негизги себептери болуп саналат. Урматтуу депутаттар, маалыматтар так болуу үчүн 2024-жылдын маалыматтары алынды. Жалпы республика боюнча 31.700 өлүм учуру катталган. Анын ичинен 16.600-ü кан айлануу системасынын ооруларынан, 4.000-ге жакыны жаңы пайда болгон шишиктерден, бул онкологиялык оорулар, 2.000-ге жакыны дем алуу жана тамак сиңирүү органдарынын ооруларынан каза болгондорго туура келет. Ал эми 2100 учур бул табигый эмес себептерден улам катталган. Бул көрсөткүчтөр жугуштуу эмес оорулар өлкөдөгү өлүмдүн негизги себептеринин бири бойдон калууда экенин айкын көрсөтүп турат. Жугуштуу эмес оорулардын өнүгүшүнө алып келген негизги тобокелдик факторлорунун бири кантты ашыкча колдонуу. Өзгөчө курамында кант кошулган суусундуктар ден соолукка өзүнүн өтө терс таасирин тийгизет, бирок ошол эле учурда адам организмине олуттуу азыктык баалуулукту бербейт. Акыркы жылдары өлкөбүздө курамында кант бар суусундуктарды өндүрүүнүн, импорттоонун жана керектөөнүн көлөмү туруктуу өсүүдө. Айрыкча кант кошулган жана энергетикалык суусундуктар өспүрүмдөр менен жаштар арасында кеңири жайылууда. Илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй, мындай суусундуктарды үзгүлтүксүз колдонуу семирүүнүн, экинчи типтеги кант диабетинин, жүрөк кан тамыр ооруларынын, тиш кариесинин, боор ооруларынын жана башка көптөгөн ден соолук көйгөйлөрүнүн пайда болуу коркунучун жогорулатат. Экономикалык жүгү кандай? Кыргыз Республикасында жугуштуу эмес оорулардын жалпы экономикалык жүгү жылына 29,8 миллиард сомдо, же болбосо ички дүң продукциянын 4,8%-ын түзөт. Ал эми саламаттык сактоого кеткен чыгымдар 7,9 миллиард сом. Бул жоготуулардын көбү, же болбосо 62,5%-ы эрте өлүмгө жана эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн жоголушуна байланыштуу болуп атат. Өзүңүздөр көргөндөй, мына жерде абсентеизмдин баасын көрүп атасыздар. Бул атайын өзүнүн жумушунан баш тартып, керек болсо эмгекке жарамсыздык баракчасына кетип калып, ишке кош көңүл карагандар, же болбосо презентеизмдин баасын баарын көрүп турасыздар. Курамында кант бар суусундуктар бош канттын негизги булагы болуп саналат. Азыктык баалуулугу жок жана рациондон суу жана сүт сыяктуу пайдалуу альтернативаларды сүрүп чыгарат. Бул балдардын семирүүсүнүн жана тиштин кариесинин өнүгүшүнүн маанилүү фактору. Семирүү жана ашыкча салмак өлкөбүздө коомдук саламаттык сактоо жаатындагы олуттуу көйгөйлөрдүн бири болуп калууда. Статистикалык маалыматтарга ылайык, чоң кишилердин 56% ашыкча салмакка ээ болсо, алардын 21% семирүүдөн жабыркайт. Ошондой эле балдардын арасында да бул көйгөйдүн жайылышы бүгүнкү күндө тынчсызданууну жаратууда. Бүгүнкү күндө балдардын болжол менен 13% ашыкча дене салмагына ээ. Кант диабети. Чоңдор арасында кант диабетинин таралышы 5,9%-га жетет. Ал эми 40 жаштан 69 жаш курактык топто бул 10%-ды түзөт. Кыргыз Республикасында кант диабети менен ооруган 85 миңден ашуун бейтап катталган. Бирок эл аралык диабет федерациясынын баалоосу боюнча оорулуулардын иш жүзүндөгү саны 260 миңден ашат жана 2050-жылга чейин 400 миңден ашышы мүмкүн деген бүгүнкү күндө божомол айтылууда. 40 жаштан ашкан ар бир 10-чу чоң кишинин канында глюкозанын деңгээли жогору. Кант диабети өнөкөт бөйрөк жетишсиздигинин, сокурдуктун жана буттун ылдый жагын кесип салуунун негизги себептеринин бири болуп саналат. Мамлекеттик бюджеттин олуттуу каражаты кант диабеттин татаалдашуусун дарылоого, анын ичинде гемодиализ жүргүзүүгө, жүрөк кан тамыр ооруларын дарылоого жана бейтаптарды реабилитациялоого жумшалат. Урматтуу депутаттар, мына ушул жерде кант диабетинен жабыркаган татаалдашуунун аркасынан гемодиализ алган бүгүнкү күндө 2,5 миллиард сомго
жакын каражат кетип жатат. Негизги себепкер суусундуктардын курамындагы жашыруун канттар. Көпчүлүк учурда керектөөчүлөр алардын курамындагы канттын көлөмүн толук баалай билишпейт. Натыйжада мындай суусундуктар ашыкча кантты керектөөнүн негизги булагына айланат. Кант кошулган суусундуктардын негизги коркунучтары бул чоң кишилердеги кан басымынын жогорулашы, жүрөк кан тамыр оорулары, диабет, рак жана бөйрөк ооруларынын өрчүшүнүн негизги фактору жана дарылоого булар абдан кыйын. Психикалык ден соолуктун бузулуу тобокелдигинин жогорулашы менен байланыштуу. Өзүңүздөр билесиздер, кичинекей балдарыбыз томпоюп калган мезгилде өздөрүнүн курбалдаштарынын жанында абдан мындай бир өздөрүн бир стигматизация, дискриминация сыяктуу көйгөйлөргө алып келип, булар өздөрүн мындай обочолонуп калат да. Ошондуктан бул абдан чоң көйгөйлөрдү жаратып атат. Өзүңүздөр билесиздер, 6 айдан 23 жашка чейинки курактагы балдардын арасында изилдөө жүргүзүлгөн мезгилде балдардын 76% курамында канты бар суусундуктарды керектешет. Эми бул нерсенин мындай караганда биз экологиялык изи боюнча мен айта кете турган болсом, кант кошулган суусундуктар өндүрүүсү көп ресурсту да талап кылат. Мисалы үчүн 500 мл суусундукту даярдоо үчүн 168 литрден 309 литрге чейин суу керектелет. Анан алар өзүңүздөр билгендей желим идиштерге куюлуп атат. Булар дагы массалык түрдө булганууга, экосистемага жана балдардын таза чөйрөгө болгон укугуна коркунуч келтирет. Бизде бүгүнкү күндөгү көрүлүп жаткан чаралар боюнча айта кетүүнү туура көрдүм. Негизинен кант кошулган суусундуктар деген эмне дегенде сиздер слайдтан көрүп турасыздар. Бул албетте оорулардын пайда болуусу, тиштердин кариеси, анан экинчи типтеги диабет ооруларынан рак оорулары бардыгы мына ушул кесепеттен болуп атат. Көрүлүп жаткан чаралар боюнча Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин аянтчасында 2026 жылдын 9 мартында мамлекеттик органдардын жана бизнес коомчулуктун катышуусунда кеңешме өткөрүлүп, анын жыйынтыгында мамлекеттик органдардын жана бизнес өкүлдөрүнүн пикирин эске алуу менен канттын же туздун курамынын деңгээлине жараша калктын ден соолугуна зыяндуу азыктарды салык салуу механизмдерин киргизүү концепциясы жактырылган. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги коомдук саламаттыкты сактоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын натыйжалуулугун жогорулатуу максатында канттын курамын жана инфляциянын деңгээлин эске алуу менен 2030 жылга чейин курамында кант бар жана энергетикалык ичимдиктерге акциздик салыктын ставкалары чекене баанын кеминде 20% деңгээлине чейин этап-этабы менен жогорулатууну сунуштайт. Бүгүнкү күндөгү сунуш кылынып жаткан салык салуу моделинин негиздемеси эл аралык тажрыйба көрсөткөндөй курамында кант бар суусундуктардын баасын жогорулатуу, аларды керектөөнү азайтууга өбөлгө түзөт. Ошондой эле өндүрүүчүлөрдү продукциядагы канттын көлөмүн азайтууга түртөт. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму да канты бар суусундуктарга салык киргизүүнү сунушташат. Бул алардын чекене баасын кеминде 20% жогорулатууну камсыздайт. Бул жугуштуу эмес оорулардын алдын алуунун эң натыйжалуу чараларынын бири болуп эсептелет. Мамлекетибиздеги курамында канты бар суусундуктарга салык салуунун учурдагы деңгээли керектөөгө олуттуу таасир этүү үчүн жетишсиз. Салык салуу системасын реформалабастан учурдагы салыктын натыйжалуулугу инфляциянын жана калктын кирешесинин өсүшүнүн натыйжасында төмөндөйт. Салык саясатын күчөтүү саламаттыкты сактоо системасы үчүн да, мамлекеттик бюджет үчүн да олуттуу пайдаларды камсыз кыла алат. Буга байланыштуу продукциянын 100 мл канттын граммдык курамына негизделген дифференцияланган салык салуу моделин киргизүү сунушталат. Бул төмөнкү натыйжаларга жетишүүнү камсыз кылат. Натыйжалуулук жаатында салык салынуучу нарктын 10% жогорулашы кант кошулган суусундуктарды сатып алууну болжол менен 16% кыскартат. Реформалоо жаатында дифференцияланган салык бул канттын граммына жараша болот. Бизнеске азыктардагы канттын көлөмүн азайтууга түздөн түз стимул түзөт, ошондо азыраак салык төлөшөт. Ал эми эффекттин болжолу 25 жылдын ичинде баанын 40% жогорулашы семирүүнүн 60 000 учурун жана кант диабетинин 41 000 жаңы учурун алдын алат. Бул биздин калкыбызга 377 000 кошумча дени сак жашоо жылдарын камсыздай алат. Бюджеттик кирешелер ички дүң продукциянын 0,8%-нан 0,55%-на чейин өсүшү мүмкүн. Мындан тышкары көрсөтүлгөн чараларды ишке ашыруу бюджеттик кирешелерди көбөйтүүгө жана жугуштуу эмес оорулардын алдын алууга жана коомдук саламаттыкты чыңоого кошумча ресурстарды багыттоого мүмкүндүк берет.
Сунушталган модель төмөнкүлөргө дагы жол ачат. Кант кошулган суусундуктарды керектөөнү азайтуу, продукцияны реформалоого стимул берүү, чугуштуу эмес оорулардын коркунуч факторлорунун таралышын кыскартуу, мамлекеттик бюджетке түшкөн кирешелерди көбөйтүү, коомдук саламаттыкты сактоо боюнча алдын алуу иш-чараларын кошумча каржылоону камсыз кылуу. Урматтуу кесиптештер, көтөрүлгөн маселе калктын өзгөчө балдардын жана жаштардын ден соолугун коргоого багытталган маанилүү демилге болуп эсептелет. Ошондуктан эл аралык тажрыйбага ылайык мындай суусундуктарга канттын көлөмүнө жараша дифференцияланган салык салуу механизмин киргизүү, алынган каражаттарды оорулардын алдын алууга жана коомдук саламаттыкты чыңдоого багыттоо зарыл. Бул чаралар калктын ден соолугун жакшыртууга, жугуштуу эмес оорулардын деңгээлин төмөндөтүүгө жана өлкөнүн келечек муундары үчүн сергек чөйрөнү камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Мына ушулардын баарын жыйынтыктап келип, бул максатта Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын алдында тамактануу жана биотехнологиялар институтун түзүү демилгесин мен колдойм. Бул институт илимди, билим берүүнү жана практиканы бириктирген улуттук борбор болуп, туура тамактануу боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, оорулардын алдын алуу программаларын иштеп чыгууга жана жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого өбөлгө түзөт. Баарыбызга белгилүү, элдин саламаттыгы мамлекеттин эң чоң байлыгы. Урматтуу депутаттар, калктын ден соолугун чыңдоого багытталган мындай демилгелерди колдоо менен өлкөбүздүн келечегине инвестицияларды сала берели. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем.